Жогорку кеңештин Ыйман Нуру фракциясынан депутат Замирбек Мамасадыков Достук айыл аймагында эгилип жаткан 300 гектар бактын жүрүшү менен таанышып чыкты. Иш-чаранын максаты президентибиздин Жашыл Мурас жана Ыйман Нуру фракциясынын Жашыл Кыргызстан долбоорунун негизинде жүргүзүлдү. Иш-чарада ынтымак Жашыл чарба ишканасынын жетекчиси Адылбек Батыров жана Достук айыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбек Бекибаев депутатка жана элге бактын эгүү иштеринин жүрүшү боюнча маалымат берди. Мамасадыков бак эгүүнүн мындан ары аянтын кеңейтүү жана миңдеген гектар жерлер жайытка же эгин эгүүгө жарабай турган жерлерге суу чыгарып ар кандай бак көчөттөрүн эгүү боюнча айыл өкмөт жана айылдык депутаттар менен чогуу иш алып барарына токтолду. Бакта иштеп жаткан дыйкандар менен баарлашып, анын ичинде бак эккен жакыр үй бүлөлөргө ар тараптан жардам берип, көчөттөрү артта калып калбоосу керектигин айтып өттү. Жолугушуунун акырында аксакалдар дыйкандарга жана депутатка ак батасын беришип тарашты. Жерди жакшылап карасак, Кудай кааласа, бул 300 гектардан сырткары биздин жакшы пландарыбыз бар. Миңдеген гектарлар жер туратат, же жайытка жарабайт, же лескотко жарабайт, же госземзапас жарабаган жөн эле куурап жаткан жерлер көп да бизде. Ошондой жерлерди көгөртүп, жашылдандырып, мындай бир эле коон гилаз эмес, алма, жаңак, башка көчөттөрдүн түрлөрүн эге турган болсок, бир топ мындай айыл өкмөттүн мындай экономикасы дагы алдыга жылат да. Açık eker. Solardan kadimkide ağatta su. Geçeler soğargan eken. Ne gördün жаңы эле токтоп турган. Бияқты бүгүн жагышыптыр да. Оğul деген кетти да. Aylık ötürüz, azıkı Joğuşuyat'ın deputatı Zamir gelip elmene joluguşup bir nedegi bolotkan ahvaldı görüp anangi aksakaldıgan bir ata alıp koyuldu dep çakırgan eken. Ошо азыр чогулуп отурабыз. Эми азыркы сөздү биринчи түшүндүрүп бердиги иштер боюнча айыл өкмөтүбүздүн башчысы Алтынбекке берели. Assalamu alaikum урматтуу айыл өкмөтүбүздүн тургундары, урматтуу аксакалдар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2019-жылдын акыры, 2020-жылдын баштарында атайын ушул мамлекеттен деградацияга учураган жерлерди калыбына келтирүү, көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча 7 долбоор конкурска коюлуп, ошол конкурстан эң негизгиси, эң бюджети чоң долбоорду мурунку айыл өкмөт башчысыбыз Замирбек Мамасадыковдун демилгеси менен, ушул кишинин инициативасы менен утуп алганбыз. Ошонун негизинде жалпы долбоордун суммасы 20 миллион сом. Бүгүнкү күндө ошол долбоордо каралган 20 миллион сомго кандай жумуштар аткарылыш керек болсо, ошол жумуштар бүгүнкү күндө толугу менен аткарылып бүттү. Мындан биягына айыл өкмөт сиздер биздер менен биргеликте жергиликтүү жамаат аткарабыз. Мына буйруса резервуарга сулар чыкты, көчөттөр өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен эгилди. Анын үчүн сиздерге ушул учурдан пайдаланып дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Суукта, күн ысыкка карабастан, кышкы убакта деле көчөттөрдү эгип, сугарганга чейин уже даяр кылдык. Буйруса ушул ынтымакта, биримдикте бир колдон бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып,
биримдикте иштеп ушул бакты көбөртсөк, буюрса айыл өкмөтүнүн бюджетине дагы, айыл өкмөтүнүн ичиндеги жамааттардын, элдердин социалдык абалына, экономикасына да канча пайда болот. Эгер биз ушул менен жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтсөк, бизге мындай долбоорлордун аркасы үзүлбөйт. Келечекте 5 жыл, 10 жылдын ичинде жогору жакта бош жаткан талааларыбызды дагы жашыл майданга айландырышыбыз керек. Ал биздин келечегибиз. Эгер биз жакынкы 5 жылдын ичинде жакшы аракет кылсак, азыр жакшы пландарыбыз бар. Айылдык жогорку кеңештин депутаты, Жашыл Чарбанын директору, айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте дагы кеңешме кылып атабыз. Бир 1000 гектар, 1000 гектардан жогору күч жеткенче жерлерди ачсак, буюрса бардыгыбызга жетет. Кыргызстанды жашылдандырайлы, көктөндүрөлү. Жашыл!